Саламатсыңарбы, балдар менен кыздар? Иштериңер кандай, достор? Биз зеригип атабыз. Такыр жаңы оюн ойлоп таба албай атабыз. Балким курчак ойносокчу? Курчакты ойногонбуз. Тажадык. Келгиле көпөлөк кармайбыз. Ким көп кармаса ошол жеңет. Жок, Такай, алар аябай кооз да. Силер эчтеке түшүнбөйт экенсиңер. Такай, Болуптур, койдум. эстедим. Чоң атам бир жолу кереметтүү жомок айтып берем деген болчу. Кереметтүү жомок? Ай. Рас эле, жергиле чоң атага баралы. Уккум келип атат. Мен дагы жомокту аябай жакшы көрөм. Жомоктордо такайлар да кереметтүү болушат. Балдар, силер жомокту жакшы көрөсүңөрбү? Жергиле анда биз менен. Жыркады, тезирээк. Жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска. Достор барда кол узун, дос жокто кол кыска. Аттабым бак эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Аттабым бак эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Саламатсыңарбы менин чүрпөлөрүм? Саламатсызбы, чоң ата? Биз кереметтүү жомок угалы деп чуркап келе калдык. Эсиңизде, кереметтүү жомок айтып берем деп уада бербедиңиз беле? Эсимде. Бул дүйнөдөгү эң кызыктуу жомок. Ай, ажыдарды жеңген эр жүрөк баатыр жөнүндө болсо керек. Жок, бул жомок кичинекей Каныша кыз жөнүндө. Жок, андай эмес. Ал жомок уча ала турган кереметтүү такай жөнүндө. Баатырыңар да, Ханыша кызыңар да, кереметтүү такайыңар да болот. Чын элеби? Рас элеби? Чын эмей? Ура! Олтургула тезирээк. Илгери жомоктогудай болгон бир кичинекей өлкөдө дүйнөдөгү эң жакын достор эр жүрөк баатыр, айдай сулуу Ханыша кыз жана шайыр такай жашаптыр. Баатыр эр жүрөк анан табышкер болуп, досторуна дайыма жардам берчү экен. Мендей турбайбы? Кичинекей Ханыша кыз шайыр ырларды ырдаганды, анан досу Такайдын сүрөтүн тартканды жакшы көрчү экен. Мен Такайдын сүрөтүн тартам. Такай болсо эч нерсеге капа болбой талаада чуркап ойноп, анан таттуу жегенди жакшы көрчү экен. Мен дагы таттуу жегенди аябай жакшы көрөм. Алар ынтымактуу жашап, эч кандай жамандыкты билишпептир. Анан капысынан эле каяктан экени белгисиз каардуу ажыдар учуп келип, кичинекей Ханыша кызды уурдаптыр да өзүнүн турагына алып кетиптир. Ой! Кантип эле? Достор бир аз убакыт күйүт тартышат да, анан Ханыша кызды куткарыш үчүн жөнөшөт. Алар токойдун ичи менен, талаанын үстү менен жүрүп олтурушуп, азбы, көппү, акыры бийик тоолор менен курчалган өрөөнгө туш келишет. Өрөөндүн дал ортосунда эч ким кире албаган мунара турган экен. Ошол мунаранын ичине аждар Ханыша кызды камап койгон. Өзү болсо мунаранын түбүндө дарбазаларды кайтарып жаткан.
Ханыша кызды кантип куткарыш керек деп достор ойлонуп калышат. Бир күн бир түн ойлонушуп, акыры куткарыштын айласын табышат. Анан эмне кылышыптыр? Ханыша кызды куткарышыптырбы? Тезирээк ары жагын айтыңызчы. Аябай кызык экен. Бүттү. Жомок аяктады. Кантип эле? Мындай болбойт да. Мына, көрдүңөрбү? Мындан аркы барактарда эч нерсе жок. Эмнегедир туура эмес бүтүп калды. Аябай кызыктуу жерине келгенде. Андан ары эмне болгонун кантип билебиз эми? Бул сыйкырланган жомок. Эми мунун сыйкырын жандырыш керек. Кантип жандырабыз? Биз билбейбиз да. Эмне менен аяктаганын өзүңөр таап көргүлө. Балким бир нерсе кыларсыңар. Ой, мен биринчи табамын. Силер тапкыча мен ишимди кыла турайын. Тезирээк келиңиз. Аракет кылам. Мегиле, китепти алгыла. Рахмат, чоң ата. Укмуштай жомок экен. Ханыша кызды кантип куткарыш керек деп достор ойлонуп калышат. Бир күн, бир түн ойлонушуп, акыры куткарыштын айласын табышат. Ошондо эр жүрөк баатыр кармашканы үчүн Ажыдарга жөнөйт. Мунарага жакын келип караса, Ажыдар катуу ыйлап аткан болот. Эмнеге ыйлап атасың? Анткени мен зеригип, анан жалгызсырап атам. Эмне үчүн зеригип жалгызсырап атасың? Себеби менин досторум жок. Досторум жокпу? Менин көп оюнчуктарым, анан китептерим бар. А бирок ойнорго эч ким жок. Менден баары корко беришет. А мен чынында ак көңүлмүн да. Жок, сен каардуу, анан таш боорсуң. Сен кичинекей Ханыша кызды уурдап кеттиң. Мен жөн эле аны менен ойнойн дегем. Ал болсо менден коркту. Сен аны бошот. Ошондо биз сени менен достошобуз. Чыныгы досторум болосуңарбы? Ооба, чыныгы. Ошондо Ажыдар кичинекей Ханыша кызды бошотту. Ханыша кыз аябай сүйүнүп, Атыгүл Ажыдарды бетинен өбөйдү. Андан кийин баары чогуу ынтымактуу топ ойношуп, сыйкырдуу китеп окушту. Мына, ушинтип бүттүт. Жок, болбойт. Токтой тур. Атакай кайда кетти? Билбейм, аны унутуп коюптурмун. Мен мунуңа каршымын. Такайларды унутканда болчу беле. Албетте болбойт. Мейли эми, анда сен тап жомок эмне менен аяктаарын. Ооба, мен табам. Бүт баары башкача болгон болчу. Ал такай жөнөкөй эмес, кереметтүү болчу да. Ал учалчу. Түн кирет. Ажыдар уктап калат. Ошондо такай аябай бийик учуп барып, мунарага жетет да Ханыша кызды куткарат. Бүттү. Ушундай болмок. Эми сен унутуп койдуң эр жүрөк баатырды. Такай өзү эле жалгыз куткарды да. Жок, андай болбойт. Мага жакпайт жомоктун мындай бүткөнү. Мага аябай жагат. Болду эми, талашпагыла. Мага экөөңдүкү тең жакты. Бирок китептин сыйкыры жанбай атпайбы? Анда мен байкап көрөйүнбү? А сен такайды унутуп койбойсуңбу? Жок, такай. А баатырдычы? Баатырды да унутпайм. Анда ойлоп тап. Ханыша кызды кантип куткарабыз деп достор көпкө чейин ойлонушуп, акыры табышты айласын. Эр жүрөк достор Ажыдар менен кармашалы деп чечишет. Алар эч коркпой кармашышты. Бирок күчтөрү тең эмес болчу. Ханыша кыз Ажыдар анын досторун жеңе баштаганын көрөт. Ханыша кыз аларга жардам берүүнү чечти. Ошондо ал жааны алып Ажыдарды так жүрөккө атат. Ал жебе жөнөкөй жебе эмес, кереметтүү жебе болчу. Каардуу Ажыдар
дароо эле ак көңүл ажыдарга айланат да канышак кызды бошотот. Андан кийин алар достошушуп чогуу ойной баштайт. Булуттарга аралашып чогуу учушат. Анан ынтымактуу, бактылуу жашап калышат. Ура! Мага аябай жакты. Мага дагы. Сен аябай сонун ойлоп таптың. Бирок баары бир туура эмес болуп атат. Карагылачы. Эмне кылыш керек? Билбейм. Мен да билбейм. Мына, келдим. Эмне көңүлүңөр чөгүңкү? Биз жандыра албай атабыз жомоктун сыйкырын. Жомок кантип бүтөрүн таппай койдук. Биз 3 башка окуя ойлоп таптык. Алардын бирөө да туура болбой калды. Туура болбой калдыбы? Туура эмес жомок болбойт. Эмне үчүн? Силер ар бириңер жомоктун аягын аябай сонун ойлоп таптыңар. Ар бириңер өз өзүңөрчө жомоктун сыйкырын жандырдыңар. Мен эми түшүндүм окшойт. Фантазия дегеним кандай сонун, жаңы нерсе ойлонуп, сыйкырларды несине жетет колун. Учкуч болуп учак сырын таба аласың, ажыдарды алсыратып мугалим болуп мектепте кала аласың. Бүт талаң сени менен болот баары, эмне кааласаң болот, бир гана элестетсең болду аны. Фантазия дегеним кандай сонун, жаңы нерсе ойлонуп, сыйкырларды несине жетет колун. Рахмат чоң ата. Бул дүйнөдөгү эң сонун жомок. Балдар, а силерге биздин ойлоп тапкан окуяларыбыз жактыбы? Силер да ар бириңер жомоктун аягын ойлоп тапсаңар болот. Анан аны досторуңарга айтып берсеңер болот. Көбүрөөк ойлонуп кыялдангыла. Эми коштошор маал келди. Жакшы калгыла, достор. Кайрадан көрүшкөнгө чейин.